Саламатсыздарбы? 11 каналында Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлмер Эркинбек кызы тааныштырам. Сиздер көрүп тургандай, картада жаан-чачындуу циклон көрүнбөйт. Жаандуу циклон Орусияда орун алып, рекорддук өлчөмдөгү карды Владивостокко төгүп таштады. Борбор Азияда жаан-чачын аз болгону менен аба ырайы кескин өзгөрүп, өз ордунда турбайт. Эртең Кытайдагы кыргыздар жашаган Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында жаан-чачын күтүлбөйт. Ак Сууда асман ачык, Үрүмчү шаарында болсо күн бүркөө. Казакстан көптөгөн циклондордон кийин дем алат десек болот. Анткени Орусиядагы циклон Казакстанга да жетип тынчын алып жаткан эле. Эми эртең бул жерде асман циклону жок, ачык болот. Астана шаарында да, Алматы шаарында да күн чайыттай ачылат. Бирок абанын температурасы төмөн бойдон сакталат. Өзбекстанда да так ушундай. Эртең Фергана өрөөнүндө жана Ташкент шаарында күн ачылып, термометр жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп турат. Нукус өрөөнүндө жаан себелеп жаайт. Түркменстандын Дашогус өрөөнүндө Нукуска жакын жайгашкан үчүн жаан бул жерге да жетиши ыктымал. Ашхабад шаарында күн бүркөө болгону менен жаан-чачын күтүлбөйт. Тажикстанда аба ырайы дагы айырмаланбай, так ушундай. Душанбе жана Ходжент шаарында күн ачылып, абанын температурасы жогору болот. Бирок Хорок өрөөнүндө термометр көрсөткүчү минусту көрсөтүп турат. Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Чүй Талас, Ош, Жалал абад, Баткен областарында абанын температурасы жогорулайт. Ысык көл облусунда өзгөрүп турат. Нарын областында дээрлик өзгөрүүлөр жок. Кандай гана аба ырайы болбосун, кышында ар кандай тумоолордон алыс болуш үчүн жылуу кийинип, күчтүү тамактанып, ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Көрүшкөнчө.